бир жерден тапкан ачуубузду жана кыжырды сөзсүз түрдө башка бир жерден чыгарып, тең салмактуулукту ордуна келтирүү керек деп көп айтышат. Ал эми көпчүлүгү муну ден соолукка пайдалуу деп эсептешет. Бул чындыкпы? Чындыгында эле биздин мээбиз кайнап, толуп турган чайнекпи? Адатта бизге аң сезимибиз гана денебизди башкарып турган рационалдуу компьютер сыяктуу туюлат. Ал эми эмоциялар, ойлор сыяктуу аң сезимибизге серик каттайт. Бирок акыркы мезгилдерде окумуштуулар көпчүлүк кырдаалдарда денебиз гана чечим кабыл алып, биздин жүрүм турумубузду калыптандырып, ал эми аң сезимибиз анын аркасынан багыт алып, эмоция үчүн рационалдуу түшүнүктөрдү издеп жүрөт деп да айтышууда. Бул мээнин миллиондогон жылдар жашап, бизди коркунучтардан коргоп, жакшы иштерибиз үчүн сыйлаганды унутпаган эски бөлүгү. Ал биз эмнеден ырахат алып, эмнеден өзүбүздү ыңгайсыз сезгенибизди эстеп алат. Мына ушул эсте калган эмоциялардан биз үчүн туура деп эсептелген дүйнөнүн бүтүндөй сүрөтүн жаратат. Мындай механизм аң сезимге караганда тезирээк иштейт. Биз тааныш адамдарды же үйүбүздү билүү үчүн талкуулоонун кереги жок. Ушундай эле эмоционалдык кабыл алуулардан андан дагы абстрактуу нерселер, келечекке болгон ишеним жана адилеттикти туюу куралат. Эгер кокусунан, айланабыздагы абал, кырдаал, капысынан өзгөрүп, биздин идеалдуу эмоционалдык сүрөтүбүзгө туура келбей калса, эмне болот? Биз кыжырданабыз, коркобуз же өзүбүздү жоготобуз. Мындайда чынында эле бизге коркунуч жаралып жатабы же жокпу маанилүү эмес. Биздин ички жаныбарыбыз көзөмөлдү өзүнө алат да аң сезимди болушунча баскынга аракет кылат. Бирок маселе жырткычтын бир гана кача жана алыша билгенинде. Ал эми турмушубуздагы көпчүлүк маселелер мындай ыкмалар менен таптакыр чечилбейт. Ичибиздеги жинди чыгарышыбыз керек деген пикир ушундан улам келип чыккан. Биздин аң сезимибиз тарых, сюжет менен ой жүгүртөт. Адан кийин Б, башталгандан кийин ортосу жана аягы болот. Негизинен биз дайыма өзүбүздү жеке тасмабыздын башкы каарманы катары сезебиз. Ал эми тасмаларда драмалык чыңалуулар дайыма өсүп турат. Эң эле эмоционалдык учурунда катарсис башталат. Башкача айтканда кайгыруу, капалануу аркылуу тазаланат. Ошентип тарых чечилет. Ошондуктан бизге эгер ачуубузду туура багытка бурсак, көйгөйдү дароо чечип алууга боло тургандай сезилет. Бул алгачкы коомдо адам аюу менен жолуккан учурда иштечү. Ошондой эле бул 1,5 саат убакыт болгон кинодо иштейт. Бирок биздин жашообузда баары башкача. Кызуу кандуулукка алдыруу эч качан пайда алып келбейт. Тетирисинче жаңы көйгөйлөрдү жаратат. Бекеринен таарынчаак адамдарга бир нерсе айтаарда же жасаарда онго чейин саноону же бир нече жолу терең дем алууну сунушташпайт. Башкысы ачууну топтоп анан сыртка чыгаруудан улам сен боорукерирээк же мээримдүүрөөк болуп калбайсың. Биз мындай учурда ички жырткычыбызды гана ойнотобуз. Ал эми баарынан жаманы, муну менен биз жаңы эмоционалдык байланышты түзөбүз. Ал агрессия менен канааттанууну бириктирет. Окумуштуулар муну брамитол деп аталган дарынын жардамы менен текшерип да көрүшкөн. Брамитол чындыгында кадимки эле витамин. Бирок окумуштуулар тажрыйбага катышып жаткандарга бул дарынын натыйжасында адам пайда болгон эмоцияны тоңдурат жана анын чыгышына мүмкүнчүлүк бербейт деп түшүндүрүшкөн. Алар андан кийин татаал эксперимент өткөрүштү. Тажрыйбадан өтүп жаткандарга дубал артында ушунчалык жагымсыз жана каардуу адам отурганын айтып, аны жагымсыз үн менен жазалоого мүмкүнчүлүк беришти. Ошол эле учурда катышуучулардын жарымын ачууну чыгаруу пайдалуу экендигине ынандырышса, а башка жарымын бул пайдасыз нерсе, зыяндуу жана эч кандай иштебей тургандыгына ынандырышкан. Мына ошентип, брамитол адамдардын жүрүм турумун толугу менен өзгөрткөн. Ачууну чыгарып салуунун пайдасына ишенип, бирок ойлоп чыгарылган дарыны ичпегендер өнөктөшүн кыжырдануусун басуу үчүн жазалаган. Эгер алар брамитол баары бир ачууларын чыгарууга жардам бере албасын түшүнүшсө, алар жөн гана тынчтанып жана өздөрүн абдан сабырдуу алып жүрүшмөк. Демек, ачууну чыгарбай коюп деле жашаса болот экен. Кызуу кандуулук менен кантип күрөшсө болот? Оңой эле. Өзүңүздү башка бирөөнүн ордуна коюп жана кырдаалга анын көз карашы менен карап көрүңүз. Эгер биз бизге бөтөн таасирлерди жана адаттан тыш адамдарды түшүнүүгө жана кабыл алууга жөндөмдүү болсок, анда алар бизге стресстик абалды жаратпай, биз дагы рационалдуу аракет жасоого өтөбүз. Көрсө, көп убакыт кыжырдануу бизди өзүбүздүн фантастикалык тасмабызга алып кетет экен. Ачуубуздун ордуна келүүсүн камыз кылуу менен гана биз кырдаалга сергек карап жана баалуу чечимдерди кабыл алабыз. Ал эми тынчтаныш үчүн эмгек менен алек болуп, килемдин чаңын сордуруп, бакчада бир аз иштеп, сейилдеп, бассейнде чаба куруп же жөн гана сууга түшүп койсо болот.